Саламатсыңарбы, кымбаттуу 9 класстын окуучулары. Бүгүнкү биздин темабыз Ажар повести боюнча болмокчу. Эсиңерде болгондой мурунку сабакта Касымалы Байленовдун өмүр жолу чыгармачылыгы боюнча кеп кылганбыз. Бүгүнкү темада кыргыз адабиятындагы жазып бүткүч темалардын катарында алардын бири мындан дээрлик 90 жыл илгери жазылган Ажар повести боюнча кеп кылмакчыбыз балдар. Ажар бул кыргыз адабиятындагы туңгуч повесттердин бири. Ал 1928 жылы жарык көргөн. Повесттин башкы каарманы Ажар аттуу жөнөкөй кыргыз кызы. Ал эми Касымалы Байленовдун бул чыгармасындагы өткөн кылымдын 20 жылдарындагы татар, моңгол, кыргыз, кытай, орус, Америкага байланыштуу казак, өзбек жана башка ушул сыяктуу мамлекеттердин адабияттарында жана алардын таасири астында жаңыдан калыптана баштаган кыргыз жазма адабиятындагы негизги темалардын бири болгон кыз келиндердин эзилген турмушу жөнүндөгү чыгармалардын катарын кошууга болот. Ошол замандагы кыз келиндерге адамдардын мамилеси жана ошол кыз келиндердин орду боюнча жазылган чыгармалардын бири. Бирок композициялык курулушунун өзгөчөлүгүнө карасак, чыгарманын башкы темасы тууралуу ачакей пикир жаралышына негиз берген. Анткени балдар, чыгармада башка каармандын тагдырына тикелей тиешеси жок эпизоддор дагы бир топ эле орун алганы белгилүү. Аларда 1916 жылдагы үркүндүн кейиштүү сүрөттөрү тартылган. Бул окуялардын трагизми жана башка каармандын тагдырынын трагизми кем калбайт балдар. Трагедия экөөндө тең бирдей берилген. Ал эми бул окуялардын 3-бөлүктөрүнүн ортосунан энеси Батма ооруга чалдыккандан кийин гана окуялар Ажардан айланасында жүрө баштайт. Баягы чыгарманын ортосунда апасы Батма ооруга чалдыккандан кийин ошонун айланасында жалгыз гана Ажардын айланасында гана жүрө баштайт. Эми повесттин финалында Ажар карышкырларга таланып өлөт. Кыргыз жазма адабиятында жаңыдан түзүлө баштаган мезгилге таандык болгон бул чыгармада көркөм стиль, сюжет, куруу жана образдардын шөгөттөө жагынан орчундуу өксүктөр орун алган. Ошого карабастан, повест окурмандардын сезимине таасир берүү үчүн күчтүү кудуретке эгедер болгон дейт. Бул касиет ошол учурда кыргыз эли дуушар болгон эбегейсиз трагедиялуу окуяларды көрсөтүлгөндүгү, нукура турмуштан алынган каармандардын сезимдери жөнөкөй жана жасалмасыз баяндалып берилгендиги менен түшүндүрүлөт. Мындай касиеттердин аркасында Касымалы Байленовдун балдар Ажар повести кыйла узак убакыттан бери улуттук адабияттагы маанилүү орунда туруп, өзүнүн ордун жоготпой келүүдө жана эл азыркыга чейин талашкан кыргыздардын бири Ажар боюнча кенен маалымат берилет. Эми Ажар кыргыз аркылуу элдин азабы, ушундай жашоо турмушу чагылдырылган чыгарма. Касымалы Байленовдун Ажар повести өткөн кылымда 20 жылдарында жазылган улуттук профессионал адабияттын тарыхында проза жанрынын төл башы жана тарыхый чыгармаларынын бири. Төл башы деген сөз балдар алгачкы деген маанини берет, муну билесиңер. Эми повесттин башкы каарманы Ажар аттуу жаш кыргыз кызы чыгармада кыргыз элинин башына түшкөн 1916 жылы кайгылуу үркүн жана анын курамындагы болгон Ажардын окуясы сүрөттөлөт. Бул трагедиялуу образ менен кыргыз элинин ошол кездеги башынан өткөргөн апааты берилип сүрөттөлгөн. Повесттин финалында Ажар карышкырларга таланып, ай талаада каза тапкан жери баарыбызга белгилүү. Ушуга улай балдар, мекенсиз көргөн күн кургусун деп тыянак чыгарсак болот. Жазуучу тарабынан сүрөттөлгөн Ажардын тагдыры автор тарабынан берилген чоң идеянын мекенсиз адамдын көргөн күнүн кийинки урпактарга эскертүү, ушул сыяктуу бир адамдарга бир маалымат берүү деген бир оор жүктү көтөрүп турат. 1916 жылы Байленов 15 жашардын Ажардын трагедиядагы баягы бала болгон болсо дагы ошол адамды эмне кылган балдар сүрөттөп чыккан. Эл менен бирге Кытай жергесине качкан учурдун ирмемдери анын эсине ташка тамга баскандай сакталып калган дейт. Болочоктогу жазуучу бул аламаттан аман калып, Кытайдан Кыргызстанга аман эсен кайрылып келгенден кийин
элди азапка салган үркүн, зирек баланы кайдагер калтырбай, кайсы бир учурда бир чыгарма жаратып, анан аны таанымак дейт. Бул Баяленовдун өзүнүн жашоо турмушундагы 16-жылы барып келгенин көргөнүн жазып атат дегенди жыйынтыкка чыксак болот. Чындыгында эле ошондой эле дейт. Жазуучунун өз башынан өткөн, өз көзү менен көргөн окуяларга анын Ажар повести аркылуу күбө болобуз. Мына ушул көз караштан алып караганда Ажар 16 жылга коюлган адабияттагы эстелик деп таамай белгилеп кеткен адабиятчылардын дагы кеп кеңеш жана өздөрүнүн ой пикирлери бар. Эми повест кантип жаралган деген суроону коюп, ушунун айланасында азын оолак кеп сала кетели балдар. Маалыматтарда Касымалы Баяленов Кытайдан кайра мекенине келгенден кийин орус көпөстөрүнө малай болуп тил үйрөнгөндүгү дагы айтылат. Ал эми 18-жылы ушуга улай коммунисттик партиянын мүчөлүгүнө кабыл алынган. 19-жылы Ташкентке 6 айлык партия курстан өтүп келсе, 20-жылы Казак-Кыргыз агартуу институтунун алдындагы жарым жылдык мугалимдер курсуна барып, казак адабиятынын негиздөөчүлөрүнүн бири Ильяс аттуу кишиден аңгеме жазып жатканын көрүп калып, жазуу ышыгы ойгонуп, ал да чыгарма жаратууну кыялданып, ошол жерден өзүнүн чыгармага, адабиятка же жазуучулук жаатында өзүн сынап көрөт. Ошентип аталган курста окуп жаткан, сочинение жазып, чыгарманын алгачкы саптары ошол дил баяндан башталган дейт балдар. Биз ар бир сабакта, кыргыз тили жана адабият сабагында биз силер менен дил баян боюнча, эссе боюнча кеп кылып аткандардын баардыгы дал ушул кичинекей майда нерселерден башталары маалым балдар. Анын автор дейт, кийинчерээк Кытай жеринде сатылган кыргыз кыздардын турмушунан жазайын деп, Ажар энесинин мүрзөсүнө барып, өз көз жашын көлдөтүп ыйлап жиберген жерин да эстеп кеттим деп өзү да эскерип кетет. Эми ушуга улай 1928-жылы өзгөчө китеп болуп чыккан бул Ажар повести. Ошентип чыгарма 90-жылга жакын мезгилде бери окулуп келе жатат. Азыр да өзүнүн күчүн жоготпой келүүдө балдар. Автор Ажарды 26 жашында жазган. Анткени менен бул чыгарма Баяленов калемгер катары калыптана электе эле жазылган деген ой пикирди туудурат. Кыргыз жазма адабиятында калыпка толугу менен салына элендигине карабастан жаралган бул чыгарма жаш кезинде эле жазылып, өз окурмандарын сүймөнчүлүгүнө жеткен. Эми алиге чейин адабий сынга жем таштаган бул повест деп да аталышат. Анткени Ажар кыргыз адабиятындагы салмагы аттан төөдөй жана башка тарыхый трагедиялык чыгарма болуп саналат. Мындан дээрлик 90 жыл мурда балдар, жазылган чыгарманын адабиятчылар азыркыга чейин ар тараптуу карап талдап аягына чыга албай келет. Ал эми адабиятчы Үмүт Култаев да өзүнүн эмгектеринде повестти мектепте окутуу ыкмасын жаңылоо зарылдыгы тууралуу белгилеген жайы бар. Мурунку система менен, мурунку адабий жанр менен окуучуларга жеткирип берүү туура эмес деп эсептеген. Элдик бул баягы Ажар повестиндеги үзүндүлөрдөн алып алып эң өзгөчө жери. Үзүндүсү элдик болуп кеткен дагы монологу дагы бар, билесиңер. Бул кылымга тете убакыттан бери мектеп окуучулары Ажардын монологун жадабай жаттап келгени дагы жүрөк сыздатып, анын образына кирип көркөм сөздү сыйкырына арбалып келе жаткандыгын өзүңөр да көрүп келүүдөсүңөр. Ар бир соц тармактарды ачпагыла, ар бир Баяленов боюнча кеп кылганда Ажардын ошол монологун айтып келген жери бар. Ошол жерден мен силерге үзүндү келтире кетейин. Жаным апа, тур. Жетим тайлактай боздоп жетимсиреп, артыңа калган жалгызың келип, жалооруп жаныңда олтурат. Жалгызыңдын сөзүн ук, ая. Жалгызың бүгүндөн баштап ата бабасы тааныбаган бөтөн журттун бирөөнө башы байланганы, ага сатылганы жатат. Андан куткар. Ал азапты көрсөтпө. Койнуңа ал, ач койнуңду деген монолог балдар Кыргызстандын ар бир мектебинде жана ар бир соц тармактарды ачпагын ушул монолог айтылып, кыргыздын ошол замандагы ошол үркүндөгү эле жыргаткан үркүн эмес, ошол учурдагы кыргыз элин каптаган келте, жугуштуу оорусу жана башка ушул сыяктуу нерселердин баардыгын айтып келген чыгармалардын катарын толуктайт. Эми ошол үркүнгө барганда дагы ар бир ашууда калган жаш балдардын, карылардын сөөктөрү азыркыга чейин кээ бир жерлерде сакталып
тазаланбай калган. Андан кийин дагы орус өкмөтү бул жакта азыркы чүйдө 60 кишини бир тамга камап алып, аеосуз өлтүргөн дагы тарыхый учурлар кездешкен балдар. Эми ушундай үркүнгө карабастан кыргыздар кырылгыс экенин көргөзүп, өзүнүн маданиятын, адабиятын сактап, ушул заманга чейин, ушул коомго чейин укумдан укумга, укумдан тукумга сактап келе жаткан улуу кыргыз жашоосун чагылдырып берген Касымалы Байалинов Ажар повестин ушундай аяктайт балдар. Эми мен силерге кыскача гана Ажар повести боюнча маалыматтарды бердим. Силер бул Ажар повести боюнча окуп, өзүңөрдүн жана Касымалы Байалиновду айтпадыкпы? Башында алгачкы адабият жанрында өзүнүн аңгеме боюнча баштаган казак окумуштуу Ильястан үйрөнүп, анан өзүнүн чыгармачылыгын баштаган деп. Дал ошол силер дагы өзүңөрдүн алгачкы чыгармаңарды жаратабыз дегенге кошумча, алгач силер бул Байалиновдун Ажар повестин окуп чыгасыңар дагы бул боюнча үркүн темасында мен билген үркүн деген теманы аласыңар дагы ар бириңер дил баян жазып чыгасыңар балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушу менен соңуна келип жетти. Күнүңөр көңүлдүү улансын.